Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Бүгүн Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылында УКМК кызматкерлери үчүн 4 батирлүү кызматтык үйдүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Бисмилла рахман рахим деп туруп кетели. Бисмилла рахман. Кана, баштадыкпы? Ана. Батирлерди тапшыруу аз эмне министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, мамлекеттик комитеттин кызматкерлери жана ардагерлер катышты. Урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына биздин мамлекетибизде жаңы бийликтин келгенине 1 жыл убакыт болду. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун биздин алдыбызга койгон тапшырмалар негизинде азыр бардык тарапта, мамлекетибиздин бардык тарабында ар тараптуу жумуштар жүргүзүлүп жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өз сөзүндө Кыргызстандын ар бир атуулу, анын ичинен өзгөчө УКМК кызматкерлери өлкө тынчтыгын камсыздоого милдеттүү экенин айтып, аларды мындан ары да күчүрмөн кайрат менен бел байлап иштөөгө чакырды. Бул ушу силерге көрүлүп аткан камкордуктар, силер үчүн шарттарды түзүп берүүчүлүк. Силер дагы Кудайга шүгүр жакшы иштеп атасыңар. Быйылкы жылдын результаты боюнча 1 жылда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин жүргүзгөн түздөн-түз иштеринин негизинде быйылкы жылы 7,5 миллиард сом бюджетке акча кайтарылды. 7,5 миллиард сом. Акыркы 10 жылдыкты ала турган болсок, акыркы 10 жылда 5 миллиард кайтарылган экен, анын 3 миллиарды башка бир эле компаниядан кайтарылыптыр да. Болгону 2 миллиард кайтарылган акыркы 10 жылда. А биз 1 жылда 7,5 миллиард кайтарып атабыз. Бул деген ар бириңерди таза иштөөгө, ар бириңердин мыйзам чегинде иштөөгө багыт алгандыгыңар деп эсептейбиз. Ошондой эле Ташиев алдыда боло турчу шайлоону таза жана адилеттүү өткөрүүгө ар бир кызматкердин өз милдети бар экенин айтып, шайлоодо мыйзам бузуу болсо биринчи кезекте жергиликтүү жетекчилер жана УКМК кызматкерлери жоопко тартылаарын белгиледи. Бир дагы мамлекеттик кызматкер шайлоого катышууга, шайлоо боюнча үгүт жүргүзүүгө, шайлоо боюнча кайсыл бир маселелерге кийлигишүүгө акысы жок. Эгерде Ысык Көл облусунун территориясында кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо боюнча ишке кирише турган болсо, биз аны жазалайбыз. Ошону жазалаш мына силердин колуңарда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул маселе боюнча катуу иштешиңиздер керек. Губернатордон баштап, президенттин өкүлүнөн баштап, айыл өкмөттүн жөнөкөй специалистине чейин кийлигишүүгө акысы жок. Бул биринчи маселе, бул административдик ресурс деп коет. Экинчи маселе, ошол добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча. Добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча дагы чоң жумуштар жүргүзүшүңөр керек. Элдин өзүнө коюшубуз керек. Байлар, акчасы көптөр, же болбосо бийлиги барлар өзү каалаган адам шайлатып алган мезгилден өттүк. Тапшырылган кызматтык үйлөр 4 үй бүлөгө чакталган, 2 бөлмөдөн туруп заманбап шартта короо жайына чейин оңдолуп түзүлгөн. Үйдүн курулушун Мега Профит жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзгөн. Өлкөнүн башка аймактарында дагы учурда мамлекет коопсуздугун камсыздоочу кызматкерлерге турак жай куруп берүү иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Бул иш аракеттердин баары кызматкерлердин жакшы иштөөсүнө шарт түзүү алкагында жүрүп жатат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.